3 комбайн шаймандары менен бүгүн Маймак станциясына келип түштү. Алар Белоруссиянын Лида шаарынан сатылып алынды. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков бүгүн жеке өзү станцияга барып, жеткирилген техникалардын абалы менен таанышып чыкты. Айтымында элдик жыйындарда суранган комбайндар күзгү эгин чабуу иштерине чейин эле келмек. Буга саясий кырдаалга байланыштуу чектөөлөр тоскоолдук кылды. Быйыл ушу агрардык тармакка өтө көп көңүл бурулду. Ошо менен президентибиздин жарлыгына ылайык биз дагы ушул агрардык тарапты колго алуу максатында мынакей бизде комбайн маселеси болгон. Ушу комбайндын элдин айтылган, өзүбүздүн эл астына айтылган өзүбүздүн милдеттерибизди аткаранга аракет кылып атабыз. Ар кандай сөздөр болду, чукур сөз эмес. Мына бүгүн келип тастыктап берип отурабыз. Жөжөнүн күзүндө санайт дегенде, Кудай буйрса биз айткан сөзүбүздөн кайтпайбыз. Ошону аткарганга болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. 5 комбайн чыккан, 3өөсү турат, 2өөсү Казакстандын аймагындагы станцияларда турат. Бул жүктөлүп бүткөндөн алар келет. Дагы 3өөсү, анан дагы 2 жатка калды. Алар Лидадан чыгат. Анткени вагон көйгөйлөр болуп, ошо менен иштеп атабыз. Облус боюнча 8 айыл өкмөтүнө ушундай комбайндар бөлүштүрүлөт. Алардын баарын карапайым эл айыл чарба иштерине жардам иретинде суранышкан. Мындай муктаждык Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашырылып жатат. 8 комбайндын баасы 25 миллион сомду түздү. Бул заводдон чыккан жаңы комбайндар эмес, бирок эскилиги жеткен, пайдалануудан чыкканда техника болуп эсептелбейт. Аны саткан компания техниканын абалына жана иштөөсүнө кепилдик берет жана мындан дагы техникалык колдоо көрсөтөт. Бул жерде Коксай айыл өкмөтү, Манас районунан Май айыл өкмөтү, Кыргызстан айыл өкмөтү, Бакай Атадан Ору айыл өкмөтү, анан үстүңкү Талас районунан Арал айыл өкмөтүнөн экинчи рыноктогу комбайндар айтылганда бул жасалып, кайра оңдолуп, баары түстөлүп, ошол бүгүнкү күндө мына Акыбалдагы экинчи рынок деп коет. Ошол жерден Иван Иванович деген 25 жылдан бери ушул рынокто иштеп жүргөн. Ал өзүнүн ушу комбайндарды Россияга, Казакстанга жөнөтүп турган киши экен. Мынакей биз дагы барып, ушу тааныштарыбыз, билиштерибизди салып отуруп, ушу 8 комбайнды брондогонбуз. Баардык тележкасы менен мына жаткаларын көрүп атасыздар. Бул дагы мындан ары дагы запчасттар менен камсыздоо боюнча, техникалык ошо оңдоолор боюнча консультация берилип кете берет, анда кепилдиги бар. Бул айыл чарба техникаларына Талас облусунун дыйкандарынын муктаждыгы чоң эле. Ири суммадагы каражатты талап кылган болмос эле буга чейин айтылып келгени менен колдоого алынган эмес. Элдин суранычы облус башчысы Бакытбек Нарбековдун аракети жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен иретинен жөнгө салына баштады. Анткени ушул эле элдик жыйындарда убадаланган суу бургулоочу техникада келип түштү. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Кара Буура району.